Бортко коюлган акчалар. Чоң утуштар. Тез арада төлөмдөр. Ишенимди букмекер. Бир күнү Бишкекте, кийинки күнү Ошто. Бул адамдын дайыма иш үстүндө жүргөнүн көрөбүз. Ал иштеп жүрүп кээде жумалап балдарында көрбөй каларын айтат. Элге дөп парасаты менен таанылган күлкү жаратуучу, актер, вайнер ишкер 2018-жылы Жылдыз кыргыз тилдүү супервайнер аталган Эмил Токтошов маектөрүбүздө. Бир кезде орус, кыргыз ырчыларынын клиптерине пародия тартты. Орус ырчылары юморду түшүнүп капа болушпайт экен. Биздикилер жаман көрүштү, дейт актер. Социалдык тармактарда Кытайдан келген жарандардын кантагы ооруканага бара жаткандагы видеосу тарады. Бул тууралуу посту социалдык тармактагы Ариана Арпачиева аттуу колдонуучу жарыялаган. Анда ал 11 адамдын, анын ичинде кичинекей балдардын ооруканага жеткиче кыйналып, шарты жок кичи автобуста баргандарын жазган. Биз Кытайдан келдик, ага чейин 3 аба майдандан 1000 жолу текшерүүдөн өткөнбүз. Кордой менен чектешкен жерден биздин дене табыбызды кайрадан текшеришти. Андан кийин эч кандай шарты жана жоолугу жок кичи автобуска салышты. Биз 11 адам болчубуз, бирок уну 6-7 адамга ылайыкташкан. Мейли биз, бирок балдар кантка жеткиче үшүп, ыйлап, ачка болушту. Кээ бирлери өзүнүн автоунаасы менен келген. Бирок дарыгерлер баарыбызды бул кутуга тыгылып отурубузду айтышты. Мындай көрүнүштү көрүү аябай оор болду. Кантагы жугуштуу оорулар ооруканасына барганда биздин дене табыбызды кайрадан текшерип туруп коюп беришти. Коронавируска болгон текшерүү жүргүзүү ушул элеби? Ушул нерсе үчүн бул жака сүйрөлүп келдикпи, деп жазган колдонуучу. Посттун эсине байланышууга мүмкүн болгон жок. Маалыматтуулары Арба Кейжи. В такой машине. В такой вот машине скорой помощи. Такая машина бар, мы бандит детей машина түшүп барат.